Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Тилекке каршы жаман иш болуп тур. Аллах субхана таала мындай иштерден сактасын. Азыркы убакта мындан мурун деле ушундай көрүнүштөр көп болуп келген. Ушу болор болбос нерсе үчүн үй бүлөсүнө таарынып, же болбосо жанагындай өздөрү арам жол менен кыз жигит болуп сүйлөшүп алышып анан келишпей калып, анан таарынычын ушуну өлүм менен чыгаргандар ушундай кездешет. Мейли кыз болобу, эркек киши болобу, бул такыр туура эмес. Ошондуктан ата энелердин милдети ушундай нерселерди алдын ала алыш керек. Балдарды жаштайынан кызбы эркекпи тарбиялаш керек. Кыз бойго жетип калса, эркек бала эр азамат болуп үйлөнгөнгө жетип ошо кызга муктаж болуп, кыз эркекке муктаж болуп калган болсо, дароо аларды үйлөнтүш керек. Кармап жүрө берген болбойт. Антпесе алар ошондой нерсени каалап калышкан болсо үйлөнүүнү, анан үйлөнтпөй койгон болсо жанагындай арам жолдорго барышат. Сүйлөшүү, кыз жигит болуу. Анан ушунун аягы ушинтип же күнөө иш менен бүтөт, же болбосо ушундай өлүм менен бүтөт. Ошондуктан бул жерде ата эненин дагы ошо же болбосо туугандардын дагы ошо салымы бар да, ушундай кырсык болуп кеткендиги үчүн. Ошонун баарын алдын ала алыш керек эле. Ошондуктан мындан кийин эми туугандарына сабак болор. Балдарды жаштайынан жакшы тарбиялап, жакшы таалимдерди бериш керек. Бизде азыр жөнөкөй көрүнүш болуп калган, муурун тейт. Кыргызстан эгемен ал электе муурун кандай көрүнүш болгон болсо, ошондой сүйлөшүп кыз жигит болуп жүрүү депчи. Бул нерсе шариатта катуу тыюу салынат, туура эмес. Өзүнүн махрамы болбогон чоочун аял менен эркек эч качан жалгыз калып сүйлөшүп жүрүү болбойт. Качан гана үйлөнүү максатында гана ошо көрүп сүйлөшкөнгө уруксат берилет. Анан ошонун аркасынан дароо үйлөнүш керек эгерде жактырган болсо. Анан убакытты созуп, бир топко чейин сүйлөшүп, биз бири-бирибизди билип атабыз, анан байкап атабыз деп жакындашып, андан башка иштерди кылып жүрө берген бул такыр туура эмес, бул күнөө иш. Муну жаштарга үйрөтө турган ата энелери, анан көп ата энелери бар, таң калыштуу кээ бир ата энелер. Билбестиктен кээ бирөөсү билип туруп деле кылышат. Кызым баланча менен сүйлөшүп атыптыр, кызымдын жигити ушул экен, мына муну менен сүйлөшүп атыптыр деп жөн коюшат. Же болбосо тиги баласы сүйлөшүп атса, баланчанын кызы менен сүйлөшүп атыптыр, тигини карап атыптыр деп сүйүнүп отура беришет. Андай болбойт. Ошол сүйүнүчтүн аркасынан ушундай кырсык, бале кайгы келип калышы ыктымал. Ошентип ал жаштардын сүйлөшүп жүрүшү бул туура эмес иш. Адам баласына сүйүү ушул үйлөнгөндөн кийин, турмуш кургандан кийин, анан бири-бири түшүнгөндөн кийин ошондо сүйүү келет. Ага чейинки ал сүйүү эмес ал. Ал күнөө, шайтандын азгырыгы. Ошондуктан буга өтө этият болуш керек ата эне деген. Жаштайынан мына кичинекей кезинен баштап балдар тарбиялай башташ керек. Уяттуулукка көндүрүш керек, айрыкча кыз кишини. Уяттуулукка көндүрүш керек. Чоочун эркектерди караба, алар менен сүйлөшпө, муктаждыгың болсо барба, кайрылба деп тыйып туруш керек. Алар акыл насаат үйрөтүп туруш керек. Анан бул өзү үчүн, кыз үчүн да жакшы болот, эркек үчүн да жакшы болот, кийин келечектери жашоо үчүн жакшы болот. Эгерде азыртадан эле көңүл урбай, анан мындай нерселер билбей, уят сыйды билбей, кыз кишилер эркектерден тартынбай, эркектер болсо кыздарды сыйлабай, ошондой нерселерге бара берген болсо, бул адам баласынын бузулушуна, жеке адамдын, андан кийин коомдун, үй бүлөнүн бузулушуна алып келет. Бул негизи мусулмандардын салты, мусулмандардын карманган адептерине эмес, бул деген башка бир диндеги башка бир коомдун менталитети, ошолордон келген адат, жаман адат. Анан көп адамдар ушинтип өзүлөрүн алдашат да. Эми аны билиш керек да, сүйлөшүш керек да, байкаш керек да. Ал деген бул жалган сөз. Канча деген 5-6 жыл, 10 жыл сүйлөшүп жүрүп, үйлөнгөндөн кийин 1 айдан кийин ажырашкандар бар. 1 ай эмес, 1 жумадан кийин ажырашкандар бар. Кана ошолор бири-бирин билип, бири-биринин ийне жибине чейин билип жакшы сонун болуп кеткендер. Андай эмес, үй бүлө деген курган башка нерсе бул. Үй бүлө куруунун жолун адам баласы бирөөдөн сурап, таалим алып, изденип, окуп, улуу кишилерден сурап, ошентип үйрөнөт. Анан үйлөнгөндөн кийин ал жеңил болуп кетет. Эгерде мындай жолду билишпеген болсо, жаштар көптөгөн кыйынчылыкка учурашат. Анткени шайтан үйлөнгөнгө чейин жашоону башкача кылып көрсөтөт. Баягы убагында сүйлөшүп жүргөн кызын эркелеткен, алтынымден көргөн эркек үйлөнгөндөн кийин жок болот ал. Баягы мен сонун аял болуп бериптим деген кыз ал дагы жок болот. Уже жашоонун жолу башка да, турмуш деген башка. Жашоого түшкөндөн кийин адам баласы башка жолду тандаган болот. Анан мурунку сүйлөшүп жүргөн кездеги сөздөр жок, мурун сүйлөшүп жүргөн кездеги белектер жок, мурун сүйлөшүп жүргөн кездеги мамиле жок. Анан уруш чатак ошондон башталат. Сен мындай элең, тигиндей элең, мурункудай болбой калдың деп. Экөө тең бири-бирине күнөөлөрдү кое баштайт. Анан ошентип жашоо ыдырайт. Анткени алар жашоону ушул экен деп ойлоп алышкан да, жашоо андай эмес. Жашоо деген кээде сүйүнүч болот, кээде кайгы болот, кээде жеңилдик болот, кээде түйшүк болот. Ошонун баарын ата эне балдарына үйрөтүп, кулактарына куюш керек, тарбиялаш керек. Адал жол менен турмуш кургула деп үйрөтүп, анан ошентип адал жол менен балдарды, жаштардын баштарын коштуруш керек. Анан жайларына таштап койгон болсо, сүйлөшүп атышыптыр, жүрүп атышыптыр. Анан ушундай балеге алып келет.
мындай баледен баардык адамзатын, мусулмандарды Аллах субхана таала сактасын.